Эми туура сиз экөөңүздөр Атамбаевди мурдатан бери 5-чи чакырылыш башталгандан бери сындап келаткан саясатчысыздар. Бирок ошол эле учурда баягы Атамбаевдин учурунда чын эле жанагы энергетикалык көз карандысызга жеткенбиз, чоң ири долбоорлор башталган, Атамбаевдин баягы оң жактары да болгон, жакшы иштери да болгон деп төраганын сөзүндө да бүгүн белгиленип кетпедиби бир сүйлөө менен? Бул жагы кандай болот? Эң туура суроо бердиңиз. Албетте мамлекет болгондон кийин, мамлекет башчы болгондон кийин 6 миллион адам болгондон албетте иштер болуп турат. Bunday iri dolboрлор буга чейин болгон, bundan кийин да болот. Туура айтыш керек. Жакшы жасалган иштер болду. Бул Датка Кемил проектиси иш жүзүнө ашты. Түндүк түштүк альтернативдик жол. Ошондой эле таза ачык айкын шайлоо принциптерин орнотуу. Мына ошого окшогон жакшы иштер болду. Бирок армияны күчтөндүрдү мисалы. Бирок ошол эле учурда негизги маселе болгон ошо экономикалык тармакта жанакы ири долбоорлордун бардыгы 3-төн 1 урдалып кетип атпайбы?